Менде мындай сунуш пайда болуп атат да. Ушул маселени угуп туруп, карап туруп, мен деле жер үйдө жашайм. Мамакей больницанын жанында. Козгарга окшоп тегерек кабаттуу үйлөр курула баштады азыр. Бизден сураган киши жок. Жылдан жылга мен 12 жылдан бери жашайм ал жерде. Суудун напору төмөндөп кетти. Каалайбызбы, каалабайбызбы, ал кабаттуу үйгө насос менен тартыш керек да сууну. 9 кабатка кандай болот. Анан ошого бир ой бар да, урматтуу төрага, бул маселеге тийиштүү эмес. Балким биз ушул маселе боюнча шаарда ушу жер үйлөрдүн арасында курулган имараттарды бир карап чыкпайлыбы, бир таанышыпчы аппарат менен кошо. Булар адистер менен карап кандай курулуп атат? Эмнелик кокустан мындай 20-15 этажды курулуп атат. Биринчиден жана суу, газ, свет, канализация, нагрузка түшөт. Экинчиден, в конце концов, мен кароодо шортачын жүрсөм мен карап отурабы 5-чи этаждан. Ал деле бар да, ошондуктан мына кесиптештерим айтканда батыш башка мамлекеттердин тажрыйбаларын эске алып туруп, квартал кылып курганда оң болот да. Кокустан коштон 10 кабаттуу үй куруп койсо, biraz ыңгайсыз болот го. Биз баягы эшикке да эркин чыга албай калабыз да. Ошондуктан мен сунушум, давайте бир аппарат менен акылдашып, адистерди алып бир айланып чыксак комитетке, кийин мен маалымат топтосок болот да.